Президент Садыр Жапаров кече 11 октябрда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жөнүндөгү мыйзамга кол койду. Буга чейин Кыргызстандын өкмөтү жаңы конституцияга ылайык министрлер кабинети болуп түзүлгөнү менен иш жүзүндө Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндө мыйзам менен иштеп келген. Документке ылайык министрлер кабинетинин төрагалыгына жана министрлерге, башка аткаруу бийлик органдарынын жетекчилигине талапкерлерге төмөнкүдөй талаптар коюлат. Жогорку билим, мамлекеттик же муниципалдык кызматтарда жалпысынан 10 жылдан кем эмес иштеген болушу керек. Анын ичинен 5 жыл жетекчилик кызматтарда же 10 жылдан кем эмес тиешелүү тармактарда тажрыйбасы болушу шарт. Кыргыз Республикасынын жараны болуп, башка мамлекеттин жарандыгы жок жана соттолбогон болушу керек. Министрлер кабинетинин төрагасы бир эле учурда президенттин администрациясындагы жетектейт. Министрлер кабинетинин мүчөлөрүнө аткаруу бийлигинин башка органдарынын жетекчилерине бир катар чектөөлөр дагы белгиленген. Тактап айтканда, дайындалган жооптуу кызматкерлер ишкердик менен алектенүүгө, референдум учурунда шайлоо кампанияларында административдик ресурстарды колдонууга укугу жок. Мындан сырткары кызматка киришип жатып декларациясын төрагага берүүгө тийиш. Министрлер кабинетинин мүчөсү кызматтан кетүү жөнүндө өтүнүч берүүгө укуктуу. Отставка президент тарабынан кабыл алынат же четке кагылат. Президент өз демилгеси менен же жогорку кеңештин же элдик курултайдын сунушун эске алуу менен министрлер кабинетинин төрагасын же башка мүчөсүн кызматтан бошотуу жөнүндө чечим кабыл алуу укугуна ээ. Конституциялык мыйзам өлкө башчысы кол койгондон баштап күчүнө кирет. Андан кийин президент тарабынан министрлер кабинетинин түзүмү жана курамы аныкталып, талапкерлерди макулдашуу үчүн жогорку кеңешке киргизилет. Мамлекеттик башкаруу системасы өзгөрүп, президенттик башкаруу системасына киргенден кийин министрлер кабинетинин дагы орду, салмагы, башка нерселердин баары өзгөрүп атпайбы. Ошол конституцияны аткаруу боюнча гана мыйзам, министрлер кабинети боюнча. Ошон үчүн бул туура болду, туура эмес болду деген сөз болбош керек. Бул конституция иштеш керек. Ошон үчүн ошондой кабинет. Эми аткаруу бийлигинин башчысында президент өзү турбайбы? Өзү турат, анан администрация президента менен өкмөттүн аппараты биригип атат. Бул да жакшы нерсе. Министрлер кабинетинин төрагасы мыйзамдарды демилгелөө укугуна ээ болуп, ченем жаратуучу орган болгондуктан, мыйзамда министрлер кабинетинин мыйзам чыгаруу ишине катышуусун аныктоочу укуктук ченемдер да каралган. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.